Кичинекей Хадижа Карагулова жүрөк кемтиги менен төрөлүп жардамга муктаж болуп турган чагы. Ал 4 туугандын эң кенжеси. Атасы таштап кеткен Хадижаны апасы жалгыз багат. Карапайым үй бүлө Батирде жашайт. Операцияга акчасы жоктугунан улам жардам суроого аргасыз. Азыр леченияга кетишкен бар. Мен Карагулова Анара Нурадиновна Сокулук районунун Белек айылынан болом. Кызым Карагулова Хадижа. Ошол кызымдын диагнозу боюнча айта кетейин, ушу кызымдын оорусу рожденный порог, жүрөгү 2 тешик төрөлгөндөн бери рожденный порог болуп, ушул күнгө чейин 2-ге чыгайын деп калды. Кызым 1 жаш 9 ай болду. Ушул Кыргызстанда бир бутум, Сокулукта шаарда бир бутум болуп чуркап жүрөм. Больницадан больницага барып, бул жактан сиздерге кайрылганымдын себеби бул жактан мага эч кандай жардам бере алышкан жок. Канча бар болуп, канча жерге бардым, табыптарга да бардым, канча. Бул жактан жаза алышпайт экен мен кызыма операция. Канча отдышка болуп, кислород менен дем алып, реанимацияга жатып калган күндөрүбүз да болду. Биздин жалгыз ушу 24 саат бою ушу кызым менен, кызымдын оорусу менен күрөшүп келатам ушул күнгө чейин. Сиздерден суранычы, ошо сиздерге кайрылганымдын себеби ошол сиздердин жардамыңыздар менен Аллахым шифасын берип, ошол чет өлкөгө, чет мамлекетке, Индияга барып операция жасатып келгенге мүмкүнчүлүк бериңиздер деп сиздерден жардам сурап кайрылып жатам. Өзүмдүн 4 балам бар, дагы 3 эркек балам бар. Өзүм квартирада турам Сокулукта. Өзүмдүн каражатым жок, каражатым жетпейт барып дарылап келгенге. Кызымдын атасы менен жашабайм. Кызым ооругандан баштап каралашып жүрүп кетип калган. Кызын таштап басып кеткен, кетип калган. Болгондой ачык сөздү сүйлөп атам. Кыргыз элим, сиздерден сураныч, эч кандай мүмкүнчүлүгүм калбагандыктан сиздерге кайрылып жатам. Ошо Байматов Азамат Байкенин Кайрымдуу Бол фондуна кайрылып жатам. Сиздерден суранарым ошол чет мамлекетке, Индияга барып, кызыма операция жасатып келгенге мүмкүнчүлүк берип, Алла ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздарды суранам сиздерден. Башка менде положениям ушундай болуп, башка аргам калган жок. Ошондуктан сиздерге кайрылып жатам. Азамат Байкеним тууралуу уккандын себеби, Кайрымдуу Бол фондунун уккандын себеби, кошуна эжебиз кызын барып, ушу Азамат Байке аркылуу Аллахын себепкери болуп, ушулардын Кайрымдуу Бол фондунун жардамы менен операция жасатып келишти Индияга барып. Ошолор аркылуу ошолордон угуп, Азамат Байкеге чалып байланышып, сүйлөшүп, ошол Азамат Байкенин жардамына муктаж болуп кайрылганым себеби ушул болду. Азамат Байкеге Алла ыраазы болсун. Ушул Азамат Байкени Аллахым себепкер кылып, баарыңыздарды ушул кызымдын оорусуна себепкер кылып, жардам берип коюңуздарды суранам сиздерден. Башка барар жерим да калган жок. Бүт жака чуркап көрдүм, бүт жака алып барып көрдүм. Мен да азыр жалгыз болуп, эч кандай шартым жок ушул кызымды дарылап алганга. Мындай өзү жакшы көрүнгөн менен кислород жетпей калат, отдышка болуп, өпкөсүнөн кармап, өпкөсү үнө берет, сразу өпкөсү ооруйт. Бир күнү болбосо бир күнү ушу кызымдан айрылып каламбы деп ойлонуп, сарсанаа болуп бүтмөй болдум. Сиздерден сураныч, ушу чет өлкөгө барып, ушул мүмкүнчүлүк берип, ушу Алла ыраазычылыгы үчүн кызыма жардам кылып, операция жасатып келгенге шарт түзүп бериңиздерди суранам сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн башка аргам калган жок, сиздерден сураныч. Ошо кызым дем алган сайын
басып турган сайын алдышка болот, ушинтип эмген сайын кыйналат. Кайсы күнү эмне болуп кетет деп кош кызым кылдын учунда турат, сиздерге кайрылган себеби ушул. Туура түшүнүп, туура кабыл алып, Алла ыраазычылыгы үчүн жардам кылып коюңуздар деп өтүнөм сиздерден сураначы. Амансыздарбы, кыргыз элим? Бул отурган менин кызым, астындагы неберем. Бул төрөлгөндө эле парок болуп төрөлүп жүрүпбүз. Аны сразу билбей калдык. Эми билгенден кийин ошо шаарга операция кылдыралы десек, шартыбыз жок. Кызым өзүнүн 4 баласы бар. Квартирада жашайт. Иштейин десе бул оорукчанысына иштей албайт. Биз жардам кылалы десек, биз өзүбүздө үйдө кичи инвалид кыз багабыз. Шартыбыз жок. Кыргыз элинен суранам. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо кичине жардам кылып койсоңор жакшы болот эле. Ошо 2 жашка чайындап калдык, ошондон бери ары бери болуп, ошо операция болбой, ошо бияктан силерден жардам сурап атабыз. Чет мамлекетке барыш керек болуп жатат, шартка байланыштуу. Кыргыз элин силерден суранам, жардам кылып коюңуздар. Кичине кыска сүйлөп коюңуз эми муну.